отличие от многих, мен айтқанымды қыламын, мен сөзімде тұрамын. Өзіңерден өзіңер эле мындай парламентте жаман көрдүрүп атасыңар да элге. Жөнүндө сөз берип койсоңор болот да. Өзүңөр эле жаман көрдүрүп. Мени ровный жерде герой кылып атасыңар. Мага 3 минут жетишпейт. Ошого мен 10 минут сурап атамын. Понимаете? Жөн эле өзүңөр эле жаман көрүнүп атасыңар. Не себептен, эмнеден коркосуңар? Мен өзүм пикиримди айтып койсом эле бир бала болуп калабы. Бул уже какой-то мындай күлкүлүү боло баштап атат да. Анан мен бул вопросту обязательно 10 минутта чыгып, бунда болбосо кийинки жумада дагы 2 күн сурай беремин. Катары менен. Понимаете? Катары менен сурай беремин. Потому что бул менин укугум. Мен өзүмдүн укугумду корой албасам, мен бердим эмне кылып отурамын? Элдин укугун мен кантип коргоймун? Понимаете? Ушул жерде бүт барыңарга тиешелүү. Мен азыр только депутаттын укугу жөнүндө эле сөз кылгым келет бу жерде. Ар бириңерге тиешелүү. Силер өзүңөрдүн укугуңарды билип, өзүңөрдүн укугуңарды коргогонду үйрөнгүлө деп силерге айткым келет. Ар бириңерге тиешелүү. Эмнеден коркуп атасыңар? Эмнеден чочулап атасыңар, мен билбейм. Жөн эле өзүңөр жаман көрдүрүп атасыңар да. Жөн эле өзүңөр. Же мунун баардыгы атайын уюштурулганбы? Ашимова баш болуп. Онда ошондой ойго келип атасың да. Өзүңдөн өзүңө эле келип атасың. Понимаете, ошондой жыйынтыкка, ошондой мажбурлап атасыңар, ошондой жыйынтык кылганга. Азыр бирөөдөн бирөө коркуп турган заман эмес, бирөөдөн бирөө корккон заман өткөн, бүттү. Эч кимден коркпойт. Баардыгыбыз бири-бирибизди урматтайбыз, сыйлайбыз. Урматтоо менен сыйлоонун корккондукка алмаштыруу, адаштыруу бул туура эмес.